Türkmen çıkarmasının topluğundan sırf bir Akno'da 2018 yılın Ağustos ayında öz atın Poeziya Ordusu degen atalışına kotorup, öz gimni, logotip ve ustansız jomoları özlük müzümünün memleketlik katlıoğundan ötközüm. Memleketlik katlıoğundan ötken 2018 yılın 30. Ağustos'ta Poeziya Ordusu kutlamada bir kovulduğunun hikmesinin ofisiyallığı süzgü günü katarı belirlemek gerek. Poeziya Ordusu'na en algaçkın mütogatları kelgende Kadralı Mırzambetov, Sabır Osmanov, Gülmira Omoşova, Mahavat Alımpulova, Esenbek Abdülkadirov, Bakıtbek Mukaramov'da atap ketüge olur. Negizden bu birikmenin başta missiyası öz yazıp başlap bürok, al yazganları hiç kimde sındata albay жүрген жаш kalemgerlerdi bu oruna tartıp alardın akın katarı butuna direkt turup ketüsünü çoğun konup көрсөтүүчү мектеп болуp саналат. Birikmede bakıp verip öz yazı okumaları boyunca sabak ötüp turucu ustadlar Kadralı Mırzambetov, Almazbek Kozubаев жана ызларга сынайтып туруучу атайын дайындалган Гүлмайра Монасова, Лариса Жумадылова, Света Туганбаева, Мурас Керимов, Gülmira Dalvetova, Damira Aşimova jana Gülsiya Abdurasулова öldü sınçılar jana жетекчилигинин орунбасары Жыргыз Сулайманова, жетекчинин жардамчысы Каныбек Рыскелдиевдер iş alıp barышат. Ordunun içinde tıkır, ısındalıp, onları dini жеткирилген ırlarına başka internet saytlarına jaygaштырылат. Baştalışında 10 çaktı müccesi bolğon birikmenin bugünkü gündө ar regionlarda açılgan filialları var. Atap aytsak Rossiya Federasyasının 2 taraflık şahrında Poeziya Ordusu 2, Irkutsk şahrında Poeziya Ordusu 3, Moskva 12, jana Kırgızstanda Leylek, Oş, Jalolabad, Narın, Talas, Issık 4 filialları işlep жатат. Жалпы региондордун мүчөлөрүн кошуп эсептегенде учурда 400дөн ашуун жазмакерлер Poeziya Ordusунда бір тугандай биримдикте ыр жазуу окумаларын үйрөнүшүп, жакшынакай чыгармаларды жазышып келишүүдө. Poeziya Ordusu Kostomayдагы коомдук birikmесинин мүчөлөрүнүн алгачкы аралаш китеби Дүбүттүү Аалам деген ат менен 2019 жылдын декабрь айында жарыкка чыгып, Бетачар Аземи Бишкек шаарынын Борбордук китепканасында өттү. Ал эми 2020-жылы жалпы элге келген кара тумоого карабастан birikme өзүнүн 2 жана 3 китептерин чыгарууга жетишип, бул китептердин Бетачар Аземи 2021-жылдын февраль айында Жалалабад шаарында өткөрүлдү. 4-5 китептердин Бетачар Аземи Ысык көл областынын Каракөл шаарынын мэриясынын конференция залында өткөрүлгөн. 6-7 китептердин Бетачар Чүй областынын жаза аткаруу аскердик бөлүгүнүн жыйындар залында өткөрүлгөн. 8-9-10 аралаш китептердин жана Ордонун сынчыларын тандалган ырлар жыйнагы, Ордонун умуктуу ырлары деген ат менен жетекчилик Теми менен жарыкка чыгып, ошол 4 китептин Бетачары Баткен областынын борборундагы номер 4-чү Чынын айтсам, окуш жерде махабаттын кыягын. А сенинчи жүрөктө бары кандай аруу кыягын. Америке кынбай хо сендик сүйүү кыягын. Бул чыгарма менен автордук чыгармам болчу, ушундай кыска нуска болчу. Кийинки автордук чыгармам сыйдырдуу кат келди. Айрым адамдар дүйнөдө эң бөлөк ой дешет. Менимче адиктердин ортосунда ат ташыган сезим учактары андан да күлгөндө. Сен күлгөндө сезим учуп көзүңдөн жүрөгүмө bir сыйдырдуу кат келди. Bir заматта bir секундка калбастан учактан да шамалдан да бат келди. Сен жылмайсаң шуга чачып барегин жан дүйнөмө күндөн ысык тап берди. Апталына кайнап ичтен сезимдер көдөнүмө сүйүү деген тап берди. Сен ырдасаң укмуш белин угулуп булбул сайрап жаткан өмдүү туюлду. Дагышыңды тыңшап, ээрип, элжиреп, жүрөк жерген тамырыңды жур. Сен ыйласаң, жүрөгүмдөн таматкан, күлүп жүрсөң, мага чулуң бер сактыңа. Чыккан демин атар сымал урусуп, сүйлөгөндө эригиңден балдаман. Сенин барың чексиз бакыт сезилип, козгоп салды мендик бүткүл сезимди. Ашыктыктан кан ташкындап жүрөктө толгонудан
астын үстін ылып бүттім жүректі, ажарыңне сыйқатланған жүректі. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мынайда жаштар, кайра жасыңыз. Мына азыр көрдүңүздөр, жанатан айтып атпайсызбы? Ушул атабыз силерге ата болуп, керек болсо чоң ата да болот да, мына быйыл 90 жылдыгы. Агабыз, мына ушу киши аябай мыкты ырлардын автору болгон. Ошого жана обондор чыккан, ал боюнча айтып бердим. Келгиле азыр бир эсиңерге салалы. Балким силер да билесиңер ошол ырдычы. Мен бир эле ыр менен bir kuplet, iki kuplet esingерге салып берейин. Балким мен чоң ырдайбыз, Кандай дейсиңер? Макул, туура. Чагырган деген ырын эстейли, келгиле. Муну баарыңар эле билет болушуңар керек. Көрүшкүнчө көздөрүңөргө карамай, мүнүс уян үскүн баладай. Билет бекесиңер? Угуп жүрүпсүңөрбү? Мына ушундай соңдурлардын автору болгондо жүрөк сырын жүзүбүздүн байкашып, барабыз көрдүк атты аралай. Мына ушундай соң ырлардын автору болгон. Саламатсыздарбы, урматтуу кеченин коноктору, кош келипсиздер. Менин атым Адилет Алыбаев, Алибаев эмесмин, Алыбаевмын, нарынын кулунумун, поэзия ортосунун эски мүчөсүмүн, бир нече ырлардын авторумун. 30га чыккан болуп калды, менин билишимче. Казакстандан бир ырымды ырдап жүрүшөт, бул да мен кубанычта эмен бар. Анан ырларым Казакстан Өзбекстанга которуп болот. Бул да мен үчүн чоң жемиш. Анан мен биринчи эле Клара эжеге рахматымды айтайын. Ушул даражага жеткирди. 5 жыл болду. Буюрса келатам. Дагы бир чоң ата болом деген үмүттөмүн. Азыр ырчылардын калп айтпайын 10 ырчы, 12 ырчы дейм эми. Ошол ырдап жүрөт. Аны баары Шергазы күбө, поэзия ортосу күбө. Анан мен көбүнчөсү сүйөрларын көп жазам. Сүйөрларын окуп берейин. Бакыт тартуула дептир, жазыптырмын. Качан жазганымды өзүм билбейм, бирок жазыптырмын. Суранамын сезим отун жагууга, тоскоол болбой жан дүйнөмдү аруула. Чын жүрөктөн сүйдүм сени периштем, жарык чачып сен да бакыт тартуула. Күйүп турган сезимдеги шамымсың, бүткүл эрким мээримиңе багынсын. Сен деп согуп турган менин жүрөгүм, саат эмес, ар иримемде сагынсын. Жаным, сенде татына кай жүрөктү, издеп жүрүп нечендеген күн өттү. Жан дүйнөсү аруу таза периштем, күлүп жүрүп ээлеп алдың жүрөктү деп жаздым. Қакен Алмазбеков 1934 жылы 13 июлда Чүй обласына караштуу Сокулук районунун Шалтай айылында жарык дүйнөгө келген. 1948 жылы айылдагы 7 жылдык мектепти бүткөндөн кийин Борбор калабыздагы номер 5 мектепте окуп, көз оорусуна байланыштуу кийин окуусун уланталбай калган. Бирок ошондой болсо дагы Қакен Алмазбеков турмуштун сыноосуна карабай, алдыга жыла олтуруп, поэзияга деген жалындуу учкундарын алуу менен бирге мыктырларды жараткан. 1951 жылы Курчак театрында иштеп, Сүрөттүн сыры аттуу пьесасын жазган. Қакен Алмазбековдун ырлары мектепте окуп жүргөн кезинде Кыргызстан пионери, Ленинчил жаш аттуу газеттеринде жарыяланып, гезиттердин активдүү кабарчыларынан болгон. Қакен Алмазбеков бир нече китептердин жана 200дөн ашуун обондуу ырлардын автору болгон. Термелери, дастандары, ырлары Жыргал, Мелдеш, Кимди айып аттуу китептерге жыйнап болуп чыккан. Алардын арасында обондуу ырлары жана термелери Кайдасын келчи детпей, кечирип койсоң, татсам таттуу балыңдан, чагылган болоор бекен биздин той, жипары белең баланын, 13 жашар баланын арманы, терме сабак
эненин арманы жана башка ушул сыяктуу ырлары азыркы учурга чейин кайталып, канчалаган ырчылардын эл алдына таанылуусуна себепчи болгон. Какен Алмазбеков бир гана ырларды жазбастан драмаларды дагы жаратып, бир нече драмалары спектакльде коюлган. Ошонун негизинде «Мен адаммын» деген китеби жарыкка чыккан. Ал эми Какен Алмазбеков оор басылыктуу, токтоо, атактан анча сүйбөгөн адам болгондуктан анын жазган ырларына сын пикирлер айтылып, ырчылар ырдап жаткан кезде ырдын автору дагы айтылбай, унутулуп калган кездер дагы болгон. Кээ бир ичи күйдүүлүк кылгандар ырга ээ чыгып, автору менмин деген учурлар дагы кездешкен. Кийин гана көзү өткөн учурда тарбияланган шакирттери, замандаштары тарабынан айтылбай калган ырдын автору Какен экендиги эл арасынан жайылтып, менмен сиңген адамдардын ордуна койду деп эскерет анын калемдештери. Дал ушул Какен Алмазбековду дагы да болсо элге таңызалап, жайылтуу максатында жаш муундарга жеткизүү үчүн акындар арасында Какен Алмазбековду тандап, Клара Ниязова жетектеген поэзия ордосу көркөмдөрдү коомдук бирикмеси анын медалын, грамоталарын, дипломдорун чыгарып, акындар арасында конкурс өткөрүп келүүдө. 2021-жылы поэзия ордосу өзүнүн 4 жана 5 китептеринин бет ачары менен кошо Какен Алмазбековдун жаркын эсине арналган эскерүү кечеси болуп өттү. Кече Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана жазаларды аткаруу кызматынын күзөт жана кайтаруу департаментинин колдоосу менен бирге Бишкек шаарыбыздын больницасында болуп өттү. Кечеде Какен Алмазбековдун ырлары ырдалып, акындар тарабынан эскерүүлөр болду. Ошол жылга удаалаш эле 2022-жылы поэзия ордосу 6 жана 7 китептердин бет ачарын Ысык Көл облусунун Каракол шаарында өткөрүп келди. Кечеде Какен Алмазбековдун медалы жана грамоталары менен бир канча акындарын сыйланды. Акын Какен Алмазбеков 1991-жылы 57 жаш курагында бул дүйнө менен кош айтышты. Анын артында бир уулу жана бир кызы калды. Өкүнөсүң каласың, өткөндү кайдан табасың дегендей, Какен агабыз ол дүйнөгө кетсе дагы канаттуу ырлары калп жүрөгүнөн терең орун алып, дал болсо ырдалып келүүдө. Какен ага, сиздин атыңыз эч качан өчпөйт. Сиз биздин ар дайым жүрөгүбүздөсүз. 13 китеп чыккан. 13 китеп. 6 жыл болду биздин иштегенибизге. 6 жылдан бери 13 китеп чыгардык да. Ошол китептерге жөн эле ырлар келген жок. Ал окуганга өзүңөр күбө болосуңар окуганда. Ошол китептерде жанагынтип эле жаңыдан баштап келаткандардын калемдери төшөлүп калгандан кийинки ырлар кирген да, ошондой жыйнактар. Эми бул китептерди мен айтып коеюн, сиздерге эстелик үчүн алып келдик. Эстелик үчүн алып келдик, мына эжекеңерге тапшырып беребиз. Анан эжекеңер өзү билип библиотекага коесузбу, студенттерге таратасызбы? Керек ыраазычылык сиздерге болсун. Рахмат. Биздин ошо